саламатсыздар, биз Музаман тобу. Биринчи рыбыз итальянский Il Mondo деген. Экинчи рыбыз Кадыр Артыктын Кыялданы деген. E lo spazio senza fine, con amore appena nati, con amore già finiti, con la gioia. Өлкөбүздө жылдан жылга жаңы эмгек, жаңы жүз, жаңы таланттар чыгып келатат. Алардын арасында Музаман тобу. 2010 жылы түзүлгөн. Турмуш түртүп, үчөөүн Любисара Бешеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинде жолуктурган. Үчөөбүз урда май болуп чечтик. Анан кийин келип филармонияга келип жастырып, студияга кирдик, бир үчөөнү көмбөй. Мына кызык окуя ошондой. Биринчиден негизи биз эмне ырдайсыңар дегенде Шамшир Өтөбаевдин ырын ата журтту ырдайлы деп чечтик деп атсак, баардыгы эле мугалимдер дагы карашып силер ошону ырдай аласыңарбы деген сипатта карап коюшкан. Студияга кирдик. Студияга кирип наушникти такканда башка ишен салгандай эле болдук. Андай да өмүрүбүздө көрмөсөк. Биринчи бир күн Деле ооз ача албайбыз. кечке наушник салып арсекип берсек болот кийин. Анан кийин звукорежиссер кетерил эртең келе деп. Анан ал деле баягы көрүп билип жүргөн киши анан билди да бул жаңы тем более ушундай кичине оорураак чыгарманы тандап алыптырсыңар дешти. Анан кийин эртеси күнү келип жастырдык. Бир-эки күндө даяр болду. Анан ырды алдык кассетада мындай. Анан эмне кылабыз? Биз үшөөбүз анан кийин аны угуп алып, Кассета деген сыяктуу. анан кийин ЛТРге эле бардык, телевидениеге. Телевидениеге барып, аяктан эч кимди тааныбайбыз, жөн эле барып, ушундай биз ырдайт элек үчөөбүз деп эле баягы карапайым да эми эч кимди тааныбасаң билбесең ырдайт элек деп. Анан кана берилечи деп элем. Как раз кайсы ай? Декабрь, Жаңы жылга карата. көгүлүп турат. 20-сында съемка болмок да. Ошого ырдайт элекпиз деп анан кийин силер кимсиңер ушундай окуйбуз деп анан ырды берсек ичинен угуп чыгышты да бүттү, жарайт, жакшы болуптур, жакшы деп эле анан кийин тиги эртеси күнү барып ырдадык. Мына ал жакта кызык окуя. Ал жакта Отурабыз үчөөбүз. Эми биринчи жолу биз көп жак ырдап көрүлекпиз. Кара костюмдан сатып алып, Дордойдон. Сатып алып анан кийин Ак көйнөк. аябай даптаярбыз. 7де туруп алганбыз. Съемка башталат да, бирок кечинде съемка. Саат 7де башталат тиги. Анан съемкага Супарада болмокта, Супарага барганыбыз эле аны ичине кирсек, тим эле боозунун ичи заңгырайт бизге. Андай да көрүп Азыр көрсөң андай деле эмес да, ошондо Мундар калсы да ырчылар аралашып турасың. Эми жалаң ырчылар отурат. Жүрөт, биякта Динара Акулова. Анан келип отурдук. Эле калдык, э? Отурсак анан үчөөбүз бири-бирибизди карап отурабыз. Ами да биз да ошондой отурабыз. Мен четке бирок Акыркы столикте отуруп. кире беришти эле. эми эч ким билбейт, кичине четкерээк отурузуп койду эми. Театрыбыз тартып атышат. Биз деле кол чап десе кол чап коюп эле жыргап отурабыз. Болбосо биздин очередибиз башында барганбыз. Биринчи аягында келдик. Анан дискти салсак, диск окуй коюп турбай. Уже булбай калды да. Акыркы съемка, акыркы тартылуучу биз болмокпуз да. Музаман ата журт деп. Уже тажап. Уже саат түнкү 12 болуп кеткен. Ырчылар отуруп турушат, кетип калышат, жарым кайра келишет. Анан ошентип атам биздин убак келгенден кийин диск салсак иштебей коет атпайбы мунасыга. Мына ошол жерден эмне кылабыз? Анда биз мандырабыз да. Акчасын төлөп койгонбуз. Акчасын төлөп коебуз. Биринчи жолу болуп атса анан тартылбай каласыңарбы деген сыяктуу эле тияктан да сөздөр кетти уже. Күтө беребиз, ырчылар тажап кетти деген анан экөө жөнөштү. Светтерди өчүрүп, проводторду суруй баштаган. Булар экөө тиги даже запись кылган, жаңы запись кылганы ошол жактан нары же машинеси жок. Чыга калыш булар такси менен келишиптир. А мен чыйпылактап турам, мен кое турула деп. Ошол эжеге аябай ыраазы болуп калганбыз. Ошол эже кармап турганда эми кой бул эметкеле депчи. Балдарды атайым даярданышыптыр, атайым эметтир. Ушул балдарды күтүп коелу деп, чыдап туруңуздар деп. Анан ошол жерде эң чыдаган эле ошол убакта азыр Гүлшайыр эже сатпак калышпачы, кыз бурактуу ошолар калганда. Асел эже баягы Асел эжелер менен анткени биз студент болуп калдык да.
эмеде ошолар сыйлап отуруп беришкен да, ошого аябай азыр эстеп көрсөң бир эмеде. Болбосо алар кетип калса, биз съемка болбой калат болчу да. Биринчи эмес. Мүмкүн шагылсын, ошондон кийин деп коймокпуз. Жолun kıyın düşürsün, kışta kadın boronulu arurun. Soğumdu öz moynuma alayın, yol karayın toktoy turçu adacur. Yol karayın toktoy turçu adacur. Yazda başka celdimesin abayla, gökbe turbas mogul turgan surlu. Büt partiyinde öz moynuma alayın, sen oruba men oruyun atacur. Sen oruba men oruyun atacur. Sen oruba men oruyun atacur. Баягы бизге ЛТРден номерибиз калтыргам санан чалышат да, силер эмне ар бириңердин фамилияңарды жазып коебузбу? Фамилия атыңарды жазып коебузбу же эмне бир топсуңарбы же кандай бир командасыңарбы дегенден анан кийин ошо жерден ойго келди да, биз эмне кылабыз деп анан бир топ түзөбүз, анан ошол топту түзүп анан ошонун аягына чыга алабызбы деген бир суроо коюлуп, анан дос балдар ошол эле актерскийди бүткөн азыркы театрда иштеп жүрүшөт баардыгы тең. Ошол балдар баары чогулуп бир 20дай бала отурабыз. Ушул топтун атын коюш керек болуп отурабыз да. Анан кийин Общежитиеда, комнатада. Анан кийин мына ошол жерде бир 2 саат кенен отурдук. Эмне деген гана топтор айтылган жок. Андай ошону жазып калыш керек болчу да. Аттардычы. Жаркын Айгүлдөн баштап, Элестен баштап Батыр Манаска чейин да. Көлөм деген ат коюлду, ушундук аттар коюлган. Анан кийин Жылдызбек Касейнов деген бир актер, Учур театрдын актёру азыркы. Ошол дос жигит болот. Анан кийин Манастагы каарман. Манас эпосунан Ырамандын ырчылуу деген каармандан алган да, Ыраман деген атты. Анан ошо Ыраман деп койбойсуң ар бойдон. Ошо Ыраман деген эмес жагып, анан бирок Ыраман деген кичине мындай бир көпчүлүк неме Манас эпосун билбегенден кийин Ыраман ырчылуу десе көпчүлүк билбейт да. Анан ошону кичине мындай азыркы заманбап тилге которуш үчүн бул жерде Тарелдин эмгеги бар да. Муза. Ошо ыр деген орунда музыка деген жакшы түшкөлүп кетти да. Анан музыка заман аман деген бир үч ой бирикти да, анан музаман десек чында мындай кулакка угулушу дагы кичине жакшы, анан чечмелениши дагы мындай ойдогудай болуп калды. Анан кийин ошол жерде 20дай бала отурган, баардыгы тең болот, ушул ат жакшы болду, табылды деп анан 1-2 сааттан кийин табылган ат да. Анан ЛТРге кайра чалып анан ушундай Музаман тобу деп жазгыла деп анан титрге жазат да астына. Анан ошону Музаман тобу деп жаздырганбыз да. Астана 2012 деген фестивалга катышып келгенбиз. Ошо 2012-жылы бул биринчи жетишкендигибиз болгон. Түрк тилдүү мамлекеттердин арасында өткөн фестиваль болчу. Аякка барып жакшы сый көрүп келдик. Ошо Кыргызстан даңкын, Кыргызстан желегин көтөрүп барып келдик. Музаман деген топ бар деп бизде дагы топ болуп дагы. Экинчи жетишкендигибиз 2013-жылы Сочиде болуп өткөн региондор арасындагы военный ырлар боюнча конкурста ушул биздин группадан Кыргызстандан чек ара ансамблдин атынан Кыргызстан ошол Аксайбек биздин Аксайбек бар, ошол жерден профессионал ырларды аткаруу боюнча биринчи орунду ээлеп келди. Андан улам эле 2014-жылы ошол эле айтылып аткан фестивалга барып туруп дагы ийгиликке жетишип келди. Мамурбай уулу Алымкулов.
жетишкендигибиз биз үчүн эмне? Жетишкендигибиз ушул Музаман дегенде 100 киши болсо дагы, 200 киши болсо дагы биздин ырыбызды укса. Бул чыгармачылык кесип деген менимче жүрүп эле анан кийин чоңойгондо бир келе калган туруп эле мен ырдайт элем, туруп эле мен актер болот элем же туруп эле мен сүрөт тартат элем деп деген кесип эмес болуш керек да. Менин оюмча ар бир ырчы болобу, ар бир чыгармачыл адам ошол Кудай кичинекей болсо дагы 1% болсо дагы ошол талантты салып койсо керек да. Аны өстүрүп алуу, аны багып алуу ар бир ошол чыгармачыл адамдын колунда болуш керек. Эми сүйүү деген эмне экенин деле билбейм, чынын айтканда азыркы убакка чейин анан жакшы көрүү сезим болот го. Ошондой болуп жакшы көрүү сезим болуп сүйлөшүп жүргөндө алгысты ала качып кетти. Анан ичиңде кичине болсо дагы баягы ичиң таарып, кичине жүрөгүң кичине өйгөнсүп калат го. Ошол мезгилде жанакы Отурбаев Бакыт деген жигитке айттым, ушундай бир жазбайлы, ушундай меники болсун ошол мындай чогуу отурбайлы көрөйүн, менде да бирдеме бардыр может деп анан эмне болду ушундай айтып берди. Ушундай болду, ала качып кетти, көбү тиди. Эми мен кичине эметип атам, кел жаратып көрөлү деп анан экөөбүз таң аткы чакта отурдук, сөзүн жаздык. Мындай болсо махабатым кайдасың кайда же сен кайда чыгып баягы сөздөрдү жаздык, чиймелеп кайра биягы болбойт, биягы болот деп атып жаздык. Анан отуруп 2-3 күн жүрүп анан обон салыш керек болду гитара менен. 2-3 күн жаттыр. Анан обонду да анан бир күн анан түнкүсүнө отуруп аттык да, эмнегедир күндүз чыкпайбы же кандай. Анан кийин гитара менен отуруп таң аткы чакта ошол обон жазылды. Ортодон мындай болсо, мол жери мындай болсо деп атып анан кийин ошол обон чыкты да анан кийин гитара менен ырдап жүрдүк. Апшырчада хит кылып, элдин баары тең гитара менен ырдап, баарына тең жагып жүрдү. Анан кийин ошол ырды ырдасак, аранжировка жаздырсак кандай болот деген ой келип, анан жаздырдык. Кудайга шүгүр, жакшы эле болду деген ойдобуз. Тагдырдын таштак жолунда таш кезип барам алсырап, бактысыздардын торунда камалдым жаным кансырап. Жаштыкка салып чаңырсам, түшүнүп неге сезбедиң? Сүйүүгө отсуз чагылсам, баркыма жетпедиң. Үмүткө салып жанымды, күйүткө байлап салдыңбы? Агызып жашымды, махаббат кайдасың кайда, кабарыңды айтчы мага. Жалгыздыкка татыдымбы, асыл кетчим келичи кайра. Таң аткандан күн батканча, тазабай мен күттүм канча. Махаббатым алдадыңбы, жете албадым айлаганча. Бактысыздын арманынча. Атама дегендер негизи башынан чыккан тамыры жатаканада жашап жүргөндө 225 комнатада дагы улуу курстар менен кичүү курстар менен жашап да калабыз. Анан кийин бизден кичүү курста эстрада факультетинде Аскар деген бала окуучу, ошол чогуу жашап жүргөндө музыкант, клавишник болчу. Гитараны кармап алып ырдап, анан кийин ал отуруп алып ошол бир кайрыкты чертип, анан кийин жатканбыз да жөн эле. Анан ошол жерден чертип баштаган. Анан баштап туруп эле ушинтип ырдап кирдик. Кетилсем кайра бүлөдү. Ырды эмен оон укканда эле шаппо кулак илинди да. Бизге аябай жак калды да. Анан Аскардан ошо ыр жөнүндө эме сурасак, ал атасынын ыры экен да, Сагынбек Алиев деген ошо Кошкор районунан.
мугалим, музыка мугалим мугалим экен. экен. Ал аябай Клиптеги киши. Ошол тартылган. Ал жалгыз бала экен да. Ошо атамды карайм деп ушул чыгармачылыкты улабай койгон да. Ошо айылда калып калган. Өзүнүн айтышы боюнча да жалгыз бала болгон үчүн ошол айылда калып калган экен. Ошоду атама жазган. Атамдын сөзү эменики да. Ким эле? Эсенгул Ибраев. Эсенгул Ибраевдики, обонун ушул Сагынбек Алиев. Анан кийин атама деген өзүнүн атасына жазылган экен да. Аябай жакшы. Анан кийин клипти дагы ошол өзүм тартканбыз. Төбөмдө жанган жылдызым, төрүмө конгон ырысым, өмүрүм жайган ак өргөм, өзүңсүз кайдан жылысың. Ата сен бийик асманым, о ата сен бүткөз дастан, чындыкты туудай тотонткан, жер алта тизиң баскан.